Assalamu алейкум, урматтуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Мен бүгүн 4-чү ооруканага ушул досум Нурбек Болотов больницага жатып калган. 5-октябрдагы окуяларда денесинен оор жаракат алып, мына кече күнү операциядан чыктым деп жатат. Мен Россиядан келип, бүгүн досума келдим. Бул жигитти өзү көпчүлүк эле билишет. Көп кинолорго тартылган спорттун чебери, олимпиадалык таэквондонун командасынын капитаны болуп, дүйнөлүк чемпионаттарга алып барып жүргөн, Голливуддун кинолоруна тартылган ушундай жигит бир аварияда кышында 24 адамды суудан агып бара жаткан жеринен коркпой секирип алып чыгып, эрдик медалын президенттен алып, ошол кезде кайсыл президент болгон? Бакиев кез болчу. Бакиевдин кезинде өзү Альфада кызмат кылган офицер. Ушул досум дагы ошол күнү ошол элдер тарабында жүрүп жаракат алып калган экен. Азыр ошолор жөнүндө, ошол кантип болуп кеткендиктери жөнүндө кандайча ошол жака барып калдың, Нурбек? Эми ага чейин 5-не чейин 3-4 күн мурда биз Акипрессте пресс-конференция бергенбиз. Кооптуу кызматтын генералы Медбек Артур Капарович, Альфа ветерандардын уюмунун председатели. Ал берди, штабынан кишилер берди. Мен баягы искусство кишилердин артынан, спортсмендердин артынан кичине кайрылдым элге. Ушу биздин эмени выборду жакшы өткөзүп алалык. Силерде бир кандайдыр бир кооптонуу болгон экен да, ушундай болуп кетпесин деген. Себеби атайын кызматтарда баары бир болуп акырындык болгон экен да, мындай сактануу. Ошондой болду. Ошону болбосун деп элдин дүйнө жүзүнө уят болбойлук, эчкил ушинте беребиз деп эле. Күгө айткандай, нищета ведет революция, революция нищете дейт. Ошо жакырчылык революцияга алып келет дейт. А революциялар жакырчылыкка алып келет дейт. Ошону айткандай, ошо эрте эле баргам аяка. Барсам тааныштар көп экен. Ошо 5 күнү баары менен сөткө түшүп, баары эмне болуп, асында внутренний войсканын 18-20 жаштагы балдар. 5 күнү. 5 күнү 120 киши экен. Сен канчаларда барып калдың саат ошол жерге? Эрте эле бардым окшойт, түштөн кийин эле бардым окшойт. Кандай, силерди бирөө чакырттыбы же өзүң эле билип элди карап кандай выбор өтөт деп, бизге деле мага деле повестка келген жок, каякта экенин билбейм. Ага дагы таарындым ичимен, кичинекей постоянно келчү да повесткалар. Выборго да мен саналган жокмун деп ичимен да кичине болот экенсиң. Андайлар көп болду. Өзү тизмеде барбы экенсиң ошо? Тизмеде жок экен вообще. Эмнеге андай? Билбейм, ошондой болуп калды. Повестка келген жок үйгө, келчү мурун. Же интернеттен караш керек беле. Анан ошентип 5-inde площадька барып калдың. Саат канчада бардың дедің? Где-то түштөн кийин эле бардым го, түштөн кийин эле бардым. Ошондо эле уже Хорошо? Да. Не болит? Не болит. Здесь? Побаливает, да, где? Ну, Вот тут. как Вот. чуть. Ага. Потяните. Стопу на себя потяните. Сухожилие болит или? Мне непонятно. Тарта берсең болот. Работать надо. Стопу на себя тянуть. Хорошо, я понял. Буду напрягать мышцы. Хорошо? рахмат. Мына урматтуу көрөрмандар, доктор келип, обход кылып, кичине кыймылдатып туруш керек деди. Нурбек өзү деле кече коляскага түшүп кичине кыймылдап уже баштадың да? Баштадым уже. Кен балдар күлгөндөн эртелек чык, жата бересиң, уже 3 апта жаттың дейт. Андан кийин операция башталат да. Ошол барсам эле внутренний войсканын балдар турушат, 18-20 жаштагы балдар. Черепашка деп коз. Ак үйдүн сакчылары өзүнчө жүрдү, үстүндө собурлар бар экен ошол. Анан ойлогом аябай тынч болот деп элечи. Мындай болуп кетерин күткөн эмессиңер? Жок. Анан эле башты чайкама башталды. Чайкама ошо сраженияда. Жок, тиги кандайдыр бир топ барып ак үйгө чабуул коюлду да ошол кезде. Ошо болду, ошол жерден эле кыйкырыктар башталып атты. Бурдан эле мен элди кичине берек бололук, болбосун, ага барбагыла деп эле айтып аттым, жакшылап эле. Анан атканда эле ошо жаш балдар көп экенин атпаймынбы? Орус балдарды биринчи көп көрдүм аякта. Орус балдар көп экен. Анан эле тиги жаш балдар да, 18-20 жашта балдар, булар эми жаштар революциясы да. Анан эле даңында башталгандан кийин кээ бири баягы мындайды көрбөгөн нерселер жерге жата калышат экен. Аналарды алып барып тияка сүрөп, тияка чыгарып коюп, автобус башталгандан кийин, газ саздар башталгандан кийин кайра ошол жака балдар чуркайт, эчтеке билбеген балдар. Аларды алып чыгып тияка чуркатам. Анан тияка ошо
эме жака жакыныраак келип калдым уюдун жанына. Ошо сразу атып эле резиновый пулямен ошо бутун тизесинин ылы жагы жарып кетти. Ошол жерден жарылганда эле анан ошол жерде дагы кичине кан кайнады окшойт. Эме менен ошондой башталды. Башталып эле атып атат. Аягында биякта ошо айтпайм, эси мындайын айтсак, анан ошол экил астында турган балдар, собор эменин балдары, внутренний войска балдары палатага бир жатып калыптырбыз. Анан кайра бири-бирибизди карап күлүп атабыз. Анан бир курсан асарым келип айтып аткан, мына силер приказ аткарасыңар. Бул деги митинг уюш экен, кайра мына чогуу жатасыңар деп тамак ичип деп кыргыздар кошулду. Мукташ ошо кайра чогуу тамак ичмей койгон чогуу жатпайт да. Ошондой болуп анан алар мен ойлодум, ал балдар эле приказ аткарат. Эми алардын эле ата энеси балдары бар экен. Алар срочник балдар да 2 жылдык, 1 жылдык кызматта. Спецнастыкы башкалардыкы. Ошол анан ошо жанагы чайкама бүткөндөн кийин, дарбаза ачылгандан кийин ошонун дарбазанын жанына отуруп калыптырмын. Тизелеген жокмун, жаткан жокмун. Ошол эле анан мени реанимацияга алып кетип, городской реанимация алып барып эле ошол жерден обломкаларды, эмелерди, терилери айрылып кетти. Кээ бири 4-5 сантиметр келген октор болот экен. Бүт бир көбүнчөсү Израилдин эмелери да, производстволору. Ошол жерден анан тазалай баштады. Ошо врач айтат: "Сен мен Нурбектиги көк жынсы кийип жүрдүң эле" десем, "Ооба" десем. Мына ошо көк жынсын жиптерин тазалап атам" деп, баарын тазалап атам эле эмеге, СМИге жаза баштады. 6 ок бар экен денесинде, тийиптир 6 ок. Аягында анан 11 аягына 13ке келишти. 13-үчү окту где-то бир апта мурда ушу прям ушу төшөктү алып чыгышты. Ошондой болду. Анан ойлогон ошо саясат боюнча ойлойм, ушуна биз алакандай элебиз, 6,5 миллион кишибиз. Бизде ошо главное эмеге трайбализм болбой, жердештик болбой, жанагы урдабаса эле, сонун жашай алабыз. Айтып атпаймынбы, Урумчи мурун 10 жыл мурда бир 200 миң киши жашачу. Азыр 6,5-7 миллион киши жашайт. Биздин общий населениебиз мындай. Канча кишибиз Россияда жүрөт. Мен да мына жарым жыл Россияда болуп келбедимби, көрдүм деген жашоо экен ал балдардыкы. Ынтымактуу экен. Бирөө мындай айтканда, жакшылап айтканда бул кулдук экен да. Бирөөлөргө ошо акча иштеп берип, ошо эме кылып эле багайын деп, ошолор эметчи да. Мурун бюджеттин баары көбүнүн баары ошол экил гастарбайтерлар дейбиз. Ошолор эметти. Бизди ошо иштеп аткан көп наемники деп коет экен. Питерде ошо көрүп келбедим, жарым жыл жүрүп. Аябай киши ичинен жаман болот, кыргыз кишичи, баягы тентиген кыргыздар. Аябай жаман ситуацияларга түшөт экен алар. Бирок ынтымактар аябай жакшы экен. Ойлодум ошо бизде урдабай эле эмне болсо, сонун жашайбыз. Биздин жанагы эмебиз, жердик богатстволорубуз өзгөрүп бара жатышат. Суу, бол, туризм боюнча эметсе, анан эле ошо биздин гордорудный комбинаттар өзү иштеп, акыры иштетип, өзүбүз именно биз жетпей атпай болуп, не болуп. Ошентсе эле сонун жашайт элек да. Эми Нурбек, бул эң көп ок алынган сенден да көп, сенден 13 чыкты деп жатасың. Мындан да көп чыккандар болдубу же? Жок, аны уккан жокмун. Бирок балдар көп эле жаракат алыштыр, 1000 киши эме болуштур. Бир балабыз өлүптүр. Анан чекесине тийгендер бар экен, көздөрүнө тийгендер бар экен. Бир эле көз эмес, 2 көз жок балдар деп угуп атам аны. Ранилер көп, анткени жанагы боеприпастар алар аяшкан жок. Баягы жаан жаагандай эле болот да, ошо щитти кармап турап, жаан жаагандай эле болуп тур да, карманта эле. Анан аягында балдар деле чарчашты окшойт да, пружиналар ысып кеттиби, мылтыктарыныкы. Анан эле кичине басандап калышты эртең менен. Ошондой болду. Анан Нурбек, бул мамлекет тарабынан кичине жардам болуп атабы? Биз мына көрүп жатабыз, угуп жатабыз. Буларга атайын фонд ачылат экен, анан тиги буу деп. Эми силерге кандайдыр бир статус берилет экен саясий жактан? Кандай ушул жагынан кичине кабарың барбы? Эмне деп жатышат сага келген ушундай адамдар мамлекет тарабынан? Бияка келгенден баштап көп коомдордон келишти. Жөнөкөй добровольцтер келген, жөнөкөй эле кишилер келип эле айтышат, ошо площадьтен келген балдар бар десе, тамактарын чыштап кетишет, тыйындарын берип кетишет экен. Эметкен жок. Анан эле биз бул партиядамыз деп келип тыштап кетишет тамактарын. Ал жагын вообще кыйналган жокпуз. Анан тиги уже эмелерден, чаттардан бар экен, алар организация бөлүнүп, азыр списоктарын бере баштаптыр. Документтерди толтуруш керек экен баарын. Бияктан эмне алган, заключение алыш керек экен, суд менен экспертиза, эмнелердин баары кетиш керек экен да. Ал жагынан кыйналган жокпуз. Мисалы үчүн Жок, Нурбек, эми бул азырынча сен ушундай болуп жатат. Ал эми сен азыр мындан чыккандан кийин бир 6 ай ишке жарамдуулугуң жок болот. Ошол жагынан бир азырынча эме жок экен да, бир мыйзамдар иштелип чыга элек да. Силердин статусуңар дагы жок азырынча. Пока жок. Ошондой эме болуш керек экен, пока жана 1000 киши ранен болсо, анын баарын экспертизадан алып эме кылып берсе, анан иштейт болуш керек. Атайын бул эми өкмөт эметиш керек да.
Же мурунку революцияларда эле аларга кийин эмне берилди болуш керек, пока компенсациялар билердин барчы. Пока жылыш бар, бирок анча эмес дейм да. Урматтуу достор, бул Нурбек өтө көп кырдуу жигит да. Эми буйруса кийин деле көрүпбүз, буга чейин деле көрүп жүргөн достор деле көп болуш керек. Нурбек өзү ыр жазат. Бул орус тилинде окугандыктан оюн ушул орус тилинде жакшы берет да, орусча ырларды жакшы жазат. Анан кинолорго тартылат постоянно. Анан бул Нурбек, мен Нурбек жөнүндө 2 видеом бар. Өзүн Нурбек кандай каналыңдын аты кандай эле Нурбек? Десин ТВ. Жок, сеники. Эсимде жок. Нурбек Болотов эле болуш Нурбек керек. Болотов. Нурбек Болотов деп кирсеңер, Нурбек өзү мен тамашалап күлүп калам. Бул орус, англис, кыргыз тилинен сырткары дагы жаныбарлардын баарынын тилин билет да. Аттын тилин, жылкылардын, карышкырдын тилин, топоздордун, короздордун, эчкилердин баарынын тилин билет бул жигит. Кинолордо көп ушул дрессировка кылып, бул Нурбектин карышкырды жана топозду кантип үйрөткөндүгү жөнүндө менин жакшы видеолорум бар эле. Кийин Нурбекке бергем, аны да көрсөңүздөр болот. Ошондой. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, эми коомдук саясат жөнүндө көп эле сүйлөшүп жатабыз. Бир мындай духовный деп коебу, руханий деп коебу, ошондой сөздөрдү дагы бир айта кетели мүмкүнчүлүккө карап. Нурбек өзү көптөн бери иштеп, ишке ашырып келе жаткан бир сонун идеясы бар да. Муну көпчүлүгү билбейт, мен билем. Жигиттин кодекси деп, орусчасын кодекс жигита деп коет. Анан ушул жигитчилик деген бар экен да биздечи. Мен деле билем, мына кыргыздарда, казактарда жигит деген сөз бар. Ушул Нурбек жигиттин кодекси деген нерсени иштеп жүрөт да. Жигит ошол жөнүндө айтып берчи Нурбек. Эми бизде кодекс чести деп коет да баягы, ар намыс кодекси да. Мына самурайлардын кодекси бар экен, джентльмендердики, рыцардыйлардыкы бар экен, ар бир мекеменики болушу мүмкүн, даже спортивный клубдуку. Анан ошо бизде кыргыз жигитинин кодекси жок экен. Ошону көп жылдар бери иштеп келаткам. Ошо Питерде да иштеп келдим. Бизде жигиттер бизде бар экен. Кыргызстанда, Казакстанда, Кавказда. Анан да уктум. Жигит деген сөздүн өзү. Якутияда бар деп уктум да, ушинтип алып. Ошол чогултуп аткам. Негизи бизде кыргыздын салты бар да. Эгер эмне кыларын билбесең, салт боюнча бол дейт да. Салтта бизде жазылган экен. Кантип конок тозот, кантип эмне кылат, бүт баары жазылган да. Жигиттер кодекси, жигиттики ал өзүнчө болуш экен бизде. Ошо меники где-то бир чогулуп калды, 300-400га жакын макалалар менен жазылгандар, кишилер айткандар бүт баарынан ошону чогултуп келтем. Ошону чыгарсам жакшы болот эле да. Анткени бизде жигит билиш керек. Ким экен жигит. Мына биз эми кыргыздар бүт дүйнө жүзүнө аябай таанымал болдук. Биз негизи бул кодекс деген эме, бул баягы орточо правила дейт. Бизде ошону кандай жүрүш керек жигит. Мына достор, көрдүңүздөрбү, мындай терең ойлонуп көрө турган болсок, мындай чыныгы жигит деген атка татыктуу болуунун өзү бир ошол кодекс, ошонун бир эрежелерин мындай болуш керек деп ушунун үстүндө Нурбек иштеп жүрөт да. Мен билем, бул албетте мындай туура нерсе. Анткени азыркы кезде көрүп жатасыздар, батышчыл көз караштагы ар кандай жөн эле бир кызга окшошуп, же спорттон жок, же башкадан жок бир ушундай жигит деген наамга татыксыз адамдар көп болуп жатат да. Ошондуктан бизге албетте ушул бир көрөнгөлүү улут болушубуз үчүн, биздин уюткулуу болушубуз үчүн ушундай бир нерселер болуш керек да. Жигитчилик деген сыяктуу. Андан кийин кыргыздын каада салттары, кыргыздын улуттук спорттору жөнүндө дагы айта кетсең, ушулар жөнүндө да сен барып жүрөсүң го оюндарга. Эми биздин баягы канда бар нерсе жакшы да. Эми кичине бизде тайквондону перспективный спорт деп көп бизге акча көп бөлүнгөн жок. Но бизде мына бирок мына күрөшкө жакын да кыргыздар. Ошо вольный борьба, греко-римский борьбалар боюнча биздин балдар жакшы келип жатат. Ал да биздин эме да, гордостубуз да. Ошолорго аябай сыймактанабыз. Эми биз только жанагы революция менен сыймактанбайлык, а то жанагы Украинада, азыр Белоруссияда калпак чыгып алып кийип жүрүп чыгып атышат дейт, элдин барчы. Жириновский көп күлдүрүп айтат. Ошо биз кыргыз мамлекети революциячыл мекен эмес деп, созидающий бир нерсе элге пример катары берген, үлгү катары болгон, ошондой болсок болот да. Ошолор мына аркы жылы Арабияга барып келдик. Ошо 2,5 мыңдай киши бүт кыргыз улуттук оюндарын көргөзүп баары эмне келдик деп эле. Алар бизде өзүнчө ачышты да. 3 жолу көчмөндөр оюндар өттү. Элге кандай көрүндүк, дүйнө жүзүндө кандай көрдүк. Ал бүт баары тең суктанып атышат. Ошондой нерселер менен биз алдыга чыгып, эме кылып, инсандарыбыз менен
алдыга чыгып манасчыларыбыз менен өзүнүн баягы каада салтты сактаган эл катары улуттук оюндарыбыз менен бүт аябай жакшы көрүнө алат экенбиз да. Биздин деле көп аябай башка улуттар суктана турган нерселерибиз көп эле да, Нурбек. Эң эле көп. Мына биздин деле биздин природабыз кандай. Арабтар келип алып 6 күн деменин астынан туруп суунун жанында туруп анан эс алганын айтты, эми өчүргүлө сууңарды, шогуңар бүттү дептир да. Биздики андай жок да. Каалашча. Көлүбүз бар бизде, кандай укмуш тоолорубуз бар экен. Бизде горный туризм сильно развит экен. Канча жылдан баштап эле жанагы альпинисттер очередке турушат экен. Пиктерибиз укмуш экен. Эми мен да ошол нерсеге көп көңүл бурам да. Биздикилер мал деп эле малдын артынан малды жайлоого алып чыгып, андан көрө ошол жерге сонун бир шарты менен эмелерди түзсө, ошол чет өлкөдөн келген америкалыктар же арабтардын эле бир жылдык 100 коюңдун пайдасын 1-2 миллионер эле мындай эле таштап коет да. Ошентип эле инфраструктураны оңотсок, бир ушундай жакшы нерселерди кылсак, анан мен ушул биз мына Нурик экөөбүз мына 50дөн өтүп 52 курактагы биз Союздун кезинде жогорку окуу жайларда окуп, мына Бишкекте биз жашыбыздан чогуу машыгып мындай дос болуп калганбыз да. Бизде мисалы үчүн биздин поколенияда мен окуган институтта деле мындай трайбализм, сен түштүктөнсүң, сен түндүктөнсүң деген нерсе жок. Анан эле келип эле ушул азыркы чоңдордун арасында же булар эч жерде окуган эмеспи, айрыкча жаштар деле мен түшүнбөйм да, ушундай каяктан чыккан муундар булар, эмнеге бөлүнүшөт, кичинекей кыргыз болсок. Бизде негизи мисалы үчүн кыргыз менен кыргыздын эмеси бар да, ошо эки механизми бар. Бизде кыргыздар мисалы үчүн эме хан башкарсачы, хан бар да, бизде хан эметебиз, бирок биздики жанагы тоолорубуз бул жерде түндүк түштүктү эметип алып, кичине эме катары өзүнүн бийлери, манаптары биздикилер көп ханга баш ийчи эмес. Негизи ошол бар экен да, ошол кезде эле кичине өзүнчө как вассал катары жашаган да. Согуш болгондо бизге кыргыздар чогула калышат. Бирок ошо жакшы түшүнүш керек экен. Мисалы үчүн Европада башкачараак. Даже мисалы үчүн бизде казак элинде деле алардыкы бир ханды койсо, ошо негизи хандар бүт баары тең баш ийет тиякачы бир да эметип алып. Биздики кичине ошо экен, психологиябызда кичине башкачараак биздики. Демек, каныбызда мындай баш ийбөөчүлүк, бир адамга баш ийбей обязательно бар. Ошол бар да, ошол механизм бар бизде. Ошону кичине ылдырак кылышыбыз керек да, ошонус бар бизде. Ошондой бар. Эми урматтуу достор, мына ушул бизди трайбализм, анан кийин могу социалдык бөлүнүүлөр, сен байсың деп байлар эле бир өзүнчө башкача карашып, мындай башка адамдарды тоготпой, мына ушул кечээки шайлоодо деле ошол байлардын партиясы мындай чын эле адамдарды эксплуатация кылып, мына биз мисалы үчүн кыйналып Россияларда жүрөбүз, мына Нурбек деле барып көрүп келди. Жыргаганыбыздан жүргөн жокпуз да. Ушул адилетсиздиктин айынан келип чыкты. Мына ал эми азыркы кезде болсо ушул лидерлерибиз кандайдыр бир бириге албай, ынтымакка келе албай, ушул лидерлерди ээрчиген адамдар дагы тараптарга бөлүнүп жатышат да. Эми ушул сен лидерлерге айтып кое турган сөзүң, ушул революциянын катышуучусу катары кандай ойлоруң бар, Нурик? Эми негизги чакырган нерсеси, мен ойлойм, чакыргандан мурда мында тиги өз ажообузду деле алдыга алып келсек, анын жанында жакшы советниктер болуш керек. Мына бизде Сутак Сакалов деген бар. Ошо жакшы советниктер уже баштары чокулары мурун эле көрүнгөн. Анан бизде баягы тиги партиянын Бугасегир Бугаметкен алар деле бар. Жөнөкөй эле жанагы акчага таянып келген деле кишилер бар. Алар эчке жакшылык кыла алышпайт. Ошо эки нерсени баягы бизге кыргыздарга самодисциплина керек да, билиш керек. Ал ойлойт мына бир күндүк эме деп. Кээ бирөө жанагы өзүнүн голосторун саткандары бар экен. Ал бир күндө эле түгөнөт ал нерсечи. Кичине алдыгараак ойлонуп, ошо балдарга айтпайм, билим берип баштан баштап эле ошону эметиш керек экен. Балдарды көндүрүп мындай эме деп, патриотизм деген негизи эмне? Анан каалайт элем, чтоб ошо кичине биякчага жетсе, кичинекей. Ошо биздин тарыхыбызды жакшы карап, бизди эмне ыдыраткан кыргыздарды, ошону баары билиш керек, тарыхты билиш керек. Ошо экеме келип, неме кыргызмын деп, кыргыз үчүн деп күйгөн кишилерди коюш керек да, ошолорду. Бүт баары уже башы көрүнүп калды, ким угру болуп чыккан, ким түрмөгө отуруп чыккан, анын баары бүт баары эле билинет. Сөзгө да аябай катуу кишибиз кыргыздар сүйлөгөндө. Анан эле туруп эле анан калп айтканда жаман болот экен да. Ошо баары тең, ошо биздин ачабыз эмне болуп, биримдикке чакырсын да. Бир болсок анда тартып кетебиз алдыга. Нурбек, сени ушул мына өзүң катышып, өзүң жон териң менен сезип, ушул бийликтин алмашуусунун өкүндүргөн жагы, сүйүндүргөн жагы, мен ушундай суроолорду берип жатам да, сени эмне кубандырат ушул
азыркы бийлик алмаштан бир кубанып жатасыңбы же ооруп жаның кейип ушу барбай эле койбой ушул мага эмне зарыл дегендей болуп бир кандай деги кубануу барбы же өкүнүү өзүңдөгү бир ички сезимдериңди айта кетсең анан сөздү да бүтүрөбүз ушуну менен. Эми мен мына спортто жүрдүм, кыргыз желегин көтөрүп жүрдүм көп. Анан кайсы жерге барсам мен кыргызмын деп айтам. Мына мен дүйнө жүзү боюнча эле Южный Американын Австралияда боло элекмин. Канаданын түндүнөн баштап Филиппинге чейин бардым. Мен кыргызмын деп айтам. Кайсы жерге барсам да сөзүм кыргыз, мына улутум кыргыз, ураным манас деп эме айтам. Ошо үчүн революция болбой койсо деймин. Бизде не революция, эволюция керек да. Эволюция. Или эва революция керек, анын баарын айткандай. Жакшылыкка мындай нерсе алып келбейт. Ыдырашыбыз мүмкүн. Жаныбызда килтеген Кытай турат, биякта Россия турат. Эмнеге выбор Тажикстанда? Муну четтеги күчтөр да иштеп атат мындачы. Алардыкы бул эмеде, чоң коюлган пландарда. Ошону айтам, эметип алып только биримдикке келелик. Түшүнүшүбүз керек биз ким экенибизди. Бул тарыхта ордубуз кандай. Мына килтейген Ливия, Сирия деген мамлекеттер ушул тышкы чоң державалардын таасири менен азыр аябай быкычык. Ал эми биздин кичинекей Орто Азиядагы жайланышкан бейиштей болгон мамлекетибиз оңой эле талкаланып бир ушундай агымдарга туура келсе жаман болуп кетиши мүмкүн да. Урматтуу көрөрмандар, мына Нурбек досубуздун алдында отурабыз. Бул жигиттин да ушундай каалоо тилеги эле ушул биз ынтымакка келсек деп, ушул ынтымактуу болсок, анан аябай эле ушул Нурбек мен байкап калдым, жаштардын арасында, чоңдордун арасында деле бир билимсиздик, түркөйлүк, кенебестик, мындай шайлоого деле барбай, добушун деле сатып, ушундай нерселер абдан көп. Ошонун негизинен ушундай нерселерге болуп жатабыз. Достор, мына Нурбек айтмакчы, революция эле эмес, эволюция. Ар бирибиз өзүбүз дайыма өзүбүз окуп, билим алып, өзүбүз могу мээни өзгөртмөйүнчө президенттер 100 жолу келсе дагы өзгөрүү болбойт. Чынбы Нурбек? Акыркы ушул көрөрмандарга сөзүңү айтып койчу анда. Айтарым эми кыргыз элимде айткандай биримдикте бололук, бири бололук. Жаман жумуштарга барбайлык, өзүбүз патриот бололук. Балдарыбызды, неберелерибизди ошого чейин тарбиялайлык. Өз улутубуз бар, канча эме менен келген тарыхта, канча кагылыш, согулушта келген баары тең. Өзүбүз как улут катары сактайлык. Манасыбыз бар, өз каада салттарыбыз бар. Ошолор менен сыймыктанайлык. Рахмат. Саламатта болуңуздар, достор.